Заседаю оставляем, сеять будем себе. Жакында райондо жыл жыйынтыгы чыгарылып, кетирилген кемчиликтер быйылкы жылга карата өнүгүүгө багытталган иш пландары кабыл алынды. Быйылкы жылы малдын асылдыгын арттыруу, жазгы талаачылык иштерин даярдыкты күчөтүп, дыйкандарды жакшы ürün менен камсыздандыруу милдеттендирилди. 23 жыл каталчылыгына карабастан буюрса биздин дыйкан фермерлерибиздин ушундай бир аракеттери менен жакшы эле жетишкендиктерге жетиштик. Жыл этегинде азыр жыйынтыктаганда деле буюрса мынау айыл өсүмдүктөрүбүз деле айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жыйынтыгы деле жакшы чыкты. Ермамат бир жылга чукул убакыттан бери Европадан алынып келген өзгөчө койдун түрүн багат. Анын айтымында биздин койлордон айырмасы бар. Жакшы койлор экен. Биздин койлордон кыйда немеси бар, өзгөчөлүгүчү. Анан эми бул койлорго кандай десең эми чөп булгабайт, жей берет жакшы. Анан көбүнчө 2ден тууйт. Анча-мынчалар 1ден тууп коет. 3дөн туугандар эми бар. Эми олар бул ак койлордон эмес, эми романскилерден тууган да, 3дөн койлорчу, 3дөн туугандары көрдүм да. Булар эт багытында койлор. Европадан келишкен. Келгенине бир 3 жыл болуп калды. Ошо карап атабыз, кайтарып жакшы. Айыл чарба министрлиги жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн алдында малдын асылдуулугун арттыруу, ветеринардык кызматтар өз милдеттерин абийирдүүлүк менен аткаруу шарттарын койгон. Биздин районда 5 асыл тукум чарбасы бар. Алардын ичинде бири ушул Ак Суу асыл тукум чарбасына келип турабыз. Булар да ушул бир 2 жыл мурда 260 баш Европадан Дорпер породасындагы койлорду алып келинген. Негизинен ошол асылдуулугун өстүрүү үчүн жакшы эле камылгалар көрүнүп атат. Дыйкан фермерлерде бул багытта жыл санап мыкты тажрыйба топтоп, чүй жергесинде ондогон долбоорлор ийгиликтүү иштеп жатат. Сталбек Абдыраев, Жакшылык Исаков, ЛТР каналы, Чүй облусу.